Улукбек Марипов өсүмдүк майын жана кумшекер өндүрүүчүлөрү менен түз келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Өсүмдүк майын жана кумшекер өндүрүүчүлөрү менен түз келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы айыл чарба жарманкесине барганда айтты. Өз кезегинде соода компаниясынын өкүлү кумшекердин баасынын көтөрүлүшүнөн улам продукцияны сатуу боюнча кыйынчылыктар байкалып жатканын айтып берди. Премьер-министр келтирилген жүйөлөр менен макул болуп, азыркы учурда өкмөт бир катар азыктардын баасын кармап туруу үчүн баардык мүмкүн болгон күч аракеттерин жасап жатканын баса белгиледи. Азык-түлүк коопсуздугу, негизги тамак аш азыктардын баасын жөнгө салуу маселелери менен жеке көзөмөлүмдө турат. Жооптуу мамлекеттик органдарга өсүмдүк майын жана шекерди өлкөгө жеткирүүнү жана андан кийин жеткиликтүү баада сатуу үчүн өндүрүүчүлөр менен түз келишимдерди түзүү маселесин иштеп чыгуу тапшырылды. Бул кадамдар өсүмдүк майынын жана кумшекердин баасынын бир аз төмөндөшүнө алып келиши керек. Эт азыктарынын бааны жөнгө салуу боюнча зарыл болгон иштер жүргүзүлүп жатат. Өсүмдүк майын өндүрүү үчүн ылайыктуу дараметибиз бар. Мен мурдараак кумшекер жана өсүмдүк майын иштетүү жана өндүрүү максатында кант кызылчасын жана күн караманын айдоо аянтын кеңейтүүнү тапшырганмын. Биздин негизги максатыбыз тамак аш азыктарында импорттун үлүшүн 50%ке чейин азайтуу болуп саналат, деди Улукбек Марипов. Баасы 1,7 миллион сомдон ашык Баткенде контрабандалык жүк ташып бара жаткан айдоочулар кармалды. Баткенде 1,7 миллион сомдук контрабандалык жүк алынды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жүк Тажикстандан алынып келе жаткан. Лейлек районунун Сай аймагында чек ара кызматкерлери тарабынан 31 жаштагы кыргыз жараны башкарган Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотуп, текшерүү жүргүзгөндө 3 тонна лимон табылган. Ал эми Чоктал аймагынан ушундай эле үлгүдөгү 4 жүк ташуучу унаа текшерилип, жалпы салмагы 11 тоннаны түзгөн лимон жана бадыраң табылган. Табылган товарлар Тажикстан өлкөсүнүн Кыргыз өлкөсүнө контрабандалык жол менен ташылып бара жатканы белгилүү болду. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, контрабандалык жүктөрдүн жалпы баасы 1,717 сомду түзөт деп айтылат маалыматта. Өлкөбүздөгү акыйкатсыздыкты адамдардын акты кара деп калган карама көрдүгүн өзүбүздүн ул болсун деп кылмышкерди башыбызга көтөргөн акмакчылыгыбызды жаш болушса дагы өлкөдөгү президенттен кийинки кызматты ээлеген ушул эки адамды салыштырып билсек болот. Сапар Исаков 1977-жылы туулган. Атамбаев экөө кыргыз элинин ырыскысын урдашып, өлкөнү өлөмсү, ал эми кыргыз элинин башын көтөрө албай турган карызга батырып олтурушат. Бирок Сапар жаш эле адашып калды, саясий куугундук болду дешип, эки жашабай жатып жайытын жептик өткөн жуткучту актагандар чыгышты. Атүгүл Сапар Исаковду колдоо штабын да ача салышты. Кандай болсо да кочкорлуктарда ыйман уят бар экен. Таш төктүрүп келсеңер атабыз деп мылтыктарын октободу бирөөлөргө окшоп. Ал эми Улукбек Марипов 1979-жылы туулган экен. Так айтканда, Сапар Исаковдон 2 жаш кичине экен. Мариповду премьер койгондо Бакиев чейин коюп алды, жегишти, өкмөт шайлады. Мурда иштеп эмне кылып койду эле деген сыяктуу акылга туура келбеген сөздөрдү айтышып, кийимдерин жыртып ыргытышып, ыштанын чечип, башына кийип алып көчөгө чыгып кетишти. Суроо туула. Улукбек Сапардан 2 жаш күчү экен. Сапар музей, ипподром, ТЭЦти, датка кеминди курутуп жеп жатса, ал жаш болуп аны кечиришибиз керек экен. А Улукбек мурда кийин жаман ишке аралашканы жок болсо, өтө билимдүү өсө турган жигит болсо, эмне үчүн ага каршы чыгышат? Мына эми эмне үчүн мындай теңсиздик деген суроомо өзүңөр жооп таап алгыла. Мындай акмакчылык менин мээмди давно эле жеп бүтүргөн, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Президент жубайын жооптуу кызматка дайындады. Азербайжандын биринчи вице-президенти биринчи айым Мехрибан Алиеваны бийликтин Новый Азербайджан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. 5 мартта Новый Азербайджан партиясынын кезектиз курултайы болуп өттү. Съезде өткөн мезгил ичинде жасалган иштер боюнча жасалган иштер жөнүндө отчеттор угулуп, партиянын башкаруу структуралары кайрадан түзүлгөн. Новый Азербайджан партиясынын жаңы уставына ылайык, партиянын төрагасы президент Илхам Алиевдин буйругу менен Мехрибан Алиева партиянын төрагасынын биринчи орун басары, Али Ахматов партиянын төрагасынын орун басары, Тахир Будагов партиянын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Азербайжандын президенти кайрадан башкаруучу партиянын төрагасы болуп шайланды. Новый Азербайджан партиясы дээрлик 742.200 мүчөсү бар бийликчил президенттик партия. 1995-жылдан бери анын өкүлдөрү өлкө парламентиндеги көпчүлүк орундарды ээлеп келишет. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөрүн айтты. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 40%га гана көтөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык аялдар күнүнө арналган аялдар менен жолугушууда билдирди. Президент менен жолугушууда катышуучулар билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жеңил өнөр жай жана спорт тармактарындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү.
Өз кезегинде мамлекет башчысы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кадрлардын айлык акыны көтөрүү маселеси артыкчылыктуу болуп саналат деп белгиледи. 2021-жылы 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40% гана көтөрүлөт. Мен 100% чейин деле көтөрө бермекмин. Тилекке каршы бул жылдын бюджетинин алкагында биз 40% гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер улантууларына ишендирип кетким келет, деди Жапаров. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11-12 мартта иш сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу брифингтен тышкы министри Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө президенттин атына тигил бул өлкөгө иш сапары менен баруу боюнча көптөгөн чакыруулар келген. Садыр Жапаров өз сөзүндө биринчи кезекте коңшу өлкөлөргө бара турганын айткан, деди ал. Тим башчысы Кыргызстандын президентинин Тажикстан, Түркмөнстан жана Кытайга баруу планы бар деп билдирди. Казакбаев иш сапары эки тарапка тең ыңгайлуу учурга ылайыкталып уюштурулат, деди. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 24-25 февралда мамлекет башчысы катары биринчи иш сапары менен Россияга, андан кийин 2-3 мартта мамлекеттик иш сапары менен Казакстанга барган. Булак Назар Ньюс KG. УКМК Жапаров Ташиев менен тааныштыгын айтып кызмат саткан алдамчы кармалды. Комитет кармалган шектүү $15,000 мамлекеттик кызматтан жетекчилик орунга дайындоону убада кылганын белгилөөдө. УКМК мамлекеттик кызматтан жетекчилик орун убада кылып пара алып жаткан шектүүнү колго түшүрдү. Бул тууралуу атайын кызматтан коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Шектүү башкаларды президентке жана УКМК башчысына жакын киши экенин айтып ишендирген. Кармалган адам президент жана УКМК башчысы менен жакын тааныштыгы бар экенин айтып, АБА аттуу жаранды $15,000 мамлекеттик кызматтагы жетекчи орунга дайындоону убада кылган. Бул үчүн андан алдын ала $1,000 аванс алган деп айтылат билдирүүдө. Бул факты боюнча Кылмыш кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен иш козголду. УКМК ушундай көрүнүшкө туш келгендерди же күбө болгондорду 0312 66 0020 жана 0312 66 04 75 телефон номерлери аркылуу билдирүүнү өтүнөт. Кыргызстандын ханайымы эл алдына чыкты. Айгүл Жапарова акыркы жолу жолдошунун инаугурациясында коомчулукка чыккан. Социалдык тармактарга анын реабилитациялык борборго баргандагы сүрөтү жарыяланды. Кыргызстандын ханайымы Айгүл Жапарова Үмүт Надежда реабилитациялык борборуна барды. Анын борборго баргандагы сүрөтү Тумар бийчилер тобунун Instagram баракчасына чыккан. Анда Жапарова мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга белек бечкек бергени айтылат. Айгүл Жапарова акыркы жолу жолдошунун инаугурациясында коомчулук алдына чыккан. Дастан Бекешев президенттин комментарийине жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзүнүн Instagram баракчасына көзүм сокур болсо да көбөдөнүм сокур эмес деген жазуусу менен күрмө кийип турган сүрөтүн жарыялады. Бекешев билдирүүсүнүн астына Садыр Жапаровго жооп деп да жазуу калтырган. Буга чейин президент Садыр Жапаров депутат Дастан Бекешев тууралуу жазган пикири интернет колдонуучуларынын талкуусуна түшкөн. Анда президент эл өкүлүнүн пикир калтыруу деген жерине көзү эле эмес көйдөнү кошо сокур деп жазган. Бирок андан да көп өтпөй өлкө башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек аталган аккаунт менен президент өзү отурбай турганын жана ага убактысы жоктугун айтып чыккан. Булак Назар Ньюс KG. Баса, ШУМДУК ИНФО каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.